Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Жер астынан Кыргызстанды Өзбекстан менен байланыштырган жол табылды. Аткерчилик жол менен жер семирткич алып бара жаткан жаран кармалды. Жоопкерчиликке тартылган 17 милиция боюнча жетекчилиги билдирүү таратты. Кыргызстанды Өзбекстан менен байланыштырган жер астынан өтүүчү жол табылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. УКМК тарабынан үстүбүздөгү жылдын 20 майында Кара Суу районунун Телман айылында жүргүзүлгөн тинтүү ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргызстанды Өзбекстан менен жер асты аркылуу байланыштырган тоннель табылган. Тоннелдин тереңдиги 15 метр бийиктикте. Туннелге кире бериш жери 1,8 метр, туурасы 1,5 метрге жакын. Киребериштен чек ара сызыгына чейин 40 метр. Туннелдин киреберишинен чыгуусуна чейинки аралык 270 метрди түзөт. Жер астынан өтүүчү жол табылган аймактын ээсине карата акыл эсин аныктоого кайрадан экспертиза өткөрүү пландаштырылууда. Анткени ал адам учурда Жалал Абад облусуна караштуу Кызыл Жар психологиялык бөлүмүндө жатат. Учурда кылмышка тиешелүү заттарды алуу иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Аткерчилик жол менен минералдык жер семирткичтерди ташып өтүүгө аракет жасаган жаран кармалды. Бул боюнча УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Аткерчилик аракетин көргөн жаран Кулунду айыл аймагынын Тажикстанды көздөй бара жаткан. Ал кыргыз жараны. Текшерүү учурунда жогоруда аталган унаанын бортунан коңшу мамлекеттерге мыйзамсыз жөнөтүлүүчү жалпы көлөмү 4 тоннаны түзгөн, ар бири 50 килограмм болгон 80 кап минералдык жер семирткич табылган. Эксперт баалоо жоопкерчилиги чектелген коомунун корутундусуна ылайык табылган товардын орточо базар баасы 152 000 сомду түзөт. Бул факты боюнча материалдык маалыматтык каттоо журналына катталды. Азыркы учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Баткен облусунда жоопкерчиликке тартылган 17 милиция кызматкеринин блогер Батмакан Жолдубаеванын ишине тиешеси жок. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, 23 майда Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтуна шилтеме берүү менен айрым маалымат агенттиктер блогер Батмакан Жолболдуеванын укугун бузган Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине сөгүш берилип, бир кызматкер кызматынан бошотулду деген таризде маалымат чыккан. Буга байланыштуу Баткен облустук милициясы билдирүү таратты. Анда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин тапшырмасы менен облустук милициядан түзүлгөн топ Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн ишмердүүлүгүнө жана убактылуу кармоочу жайдын абалын текшергенде ал жерде мыйзамсыз сакталган буюмдар табылган. Бул багытта башкармалыктын ички иликтөө кызматы кызматтык иликтөө жүргүзүп, 2022 жылдын 15 апрель күнү корутунду чыгарган. Жыйынтыгында Баткен райондук милициясынын 18 кызматкери тартиптик жазага кириптер болуп, анын ичинен бир кызматкер ээлеген кызматынан бошотулган. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институту тараткан билдирүүдөгү Батмакан Жолболдуеванын үстүнөн козголгон кылмыш ишине тартиптик жазага кириптер болгон Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин тиешеси жок деп айтылат. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.